Саламатсыз бурматтуу теле көрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде Апта Ньюс программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. Чарчаган арстаным. Бул аптада жарык түйүнү менен кош айтышкан генерал Молдомуса Конгантиевке карата чарчаган арстанымдын акыркы сүрөтү деп УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев өзүнүн Facebook социалдык тармагындагы баракчасына чыгарды. Бул билдирүү көпчүлүктү таасирлентип, миңдеген ой жорумду жаратып, миңдеген бөлүшүүлөр болду. Маркумдун бир тууган агасы коштошуу зыйнатында бул мүнөздөмө биздин үй бүлөнүн 12 жылдык жашоо сүртүмүн ачыктап койду деп айтты. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармагы аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Бул аптада журналист Семетей Талас уулу экстремизмге шектелди. 18 февралда Семетей Талас уулун үйүн тинтүүгө алып, өзүн колун кайрып алып кетишкен. Атайын кызмат журналистке кылмыш жаза кодексинин 332 беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун айтты. Семетей Талас уулун коомчулук көз карандысыз журналист катары билишет. Ал көбүнчө уюшкан кылмыштуу топтор, коррупция темалары боюнча макалаларды жазып келген. Соңку жылдарда Семетей Талас уулу социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу коомдогу окуяларга өз пикирин активдүү жазып жүргөн. Өтпөй журналист бошотулганы маалым болду. Кыял, ал кыялды ким тыяр? Асман шарын курууну министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен президент Садыр Жапаров бирге кыялданыптыр. Ал кыялдары эбак эле ачыкталып, талкууланып, бири колдоп, башкасы каршы чыгып, айрымдары ишенип, кээ бирлери куру популисттик кадам деп сыпаттап үлгүргөн. Бирок бул реалдуу долбоор экенин ушул жумада Акылбек Жапаров 100 күндүгүн утурлаган маалымат жыйынында бышыктап кетти. 5 жылда Асман шаарында жашап калабыз дейт министрлер кабинетинин төрагасы. Өкмөттүн дагы башка бир топ дымактуу долбоорлору жөнүндө да маалымат берди. Ошентип, дымактуу кечкен аптанын кыскача хроникасы менен тааныша турсаңыз, кайрадан бул темалардын аки-чикисине чейин айтып берейин. 14 январ дүйшөмбү. Өзбекстанда ооруканада жарылуудан кыргыз жараны каза болду. Мындай маалыматты 14 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Экс-министр Молдомуса Конгантиевдин сөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Генерал менен коштошууга жоро жолдошторунан сырткары бир топ атка минерлер келди. Чуудан арылбаган борбордук базар 47 сотук жер тилкегеээлик кылган жеке ишкер менен ондогон соодагерлер соттошуп келүүдө. Токтомдо тоготпогон жетекчилер Ош шаарында 24 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулган. 15 январ шейшемби. Жалалабадтагы кар көчкүдө калган 4 адам изделди. Издөө жана карды тазалоо иштерине жалпысынан 40га жакын адам тартылды. 309 токтомго наразы болгондорду министрдин өкүлү кабыл алды. Бүгүн Сокулук районуна караштуу Төрткүл айылынын тургундары өкмөт үйүнүн алдында наразылык акциясына чыгышты. Өлкөдө болуп жаткан иштер боюнча өкмөт башчы жооп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кызматка келгенине туура 100 күн болду. Чүйдө алма тура чыгарган завод ачылды. Президент Садыр Жапаров 15 февралда заводдун иши менен таанышты. 16 январ чаршемби. Милициянын өлүмүнө адилетсиз чечим чыкканбы? Алай районунда каза болгон милиция кызматкеринин жакындары сот органдарына наразы. Ошто жыл сайын 1000 түп көчөт отургузулат экен, бирок ага карабай экинчи борбор калаада бактырак болгон таңкыстык жаралып келет. Токтомдо так аткарбаган Ош бийлиги өкмөттүн номер 100 токтомуна ылайык эксплуатациядан өтө элек үйлөрдү коммуналдык тармакта туташтыруу мүмкүн эмес болчу. Бишкекте нан салынуучу урналар урдалып баштады. Буга чейин демилгелүү жаштар мөөнөтү өтүп кеткен нандарды салуу үчүн атайын унааларды орнотуп баштаган болчу. 17 январ бейшемби. Орусияда 201 кыргызстандык баңгизат менен кармалган, алардын көбү мектепти жаңы бүтүрүп барган жаштар экени айтылууда. Мугалим менен окуучунун маселеси парламентте көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү өз учурунда билим берүү министрлигин жана орган өкүлдөрүн чара көрүүгө чакырды. Мыйзамсыз курулуштарды алууда тандалма мамиле жасалып жатабы?
Ош шаардык мэриясы каладагы мыйзамсыз курулуштардын баары алынарын айтышууда. Саламаттыкты сактоо тармагы бир катар реформаларга барды, бирок реформалардын арты наразычылыктар менен коштолду. 18 январ жума. Жол кырсыгын алып келген жол чырактар качан оңдолот? Жол чырактан өтүп бараткан окуучу кызды сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Кызматынан пайдаланды деп кылмыш иши козголду. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жана орун басары кызматынан убактылуу бошотулду. Күч кызматкерлери кармап кеткен журналист бошотулду. Семетей Талас уулу бүгүн атайын кызматта 2 сааттай суракта болду. Президент парламент депутаттарына кайрылды. Министрлер кабинетинин төрагасы өзү келсин, министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар деп суранды. Менин чарчаган арстаным, ал мыкты офицер эле, ал антты бузган жок, ал чыныгы генерал болчу, ал укмуш эле, ал шумдук эле дедик. Ооба, ошентик. А эмне үчүн ушул сөздөрдү тирүү кезинде айтпайбыз? Эмнеге? Бирөөбүз саясий жактан корунчакпыз, кызматыма таасирин тийгизбесин, ач кулактан тынч кулак дейбиз. Башкабыз күн тийген күндүн күкүгөбүз, заманын бөрү болсо бөрү, түлкү болсо түлкү бол деген принципти карманабыз. Анан кап деп өлгөндөн кийин кабак чытып кайгырып, каңырык түтөтүп койгон жайыбыз бар. Мен бул нерселерди бир гана Конгантиевдин мисалында айтпадым. Өткөн Кара июнь апатында да канчалаган алып таланттардан айрылганда дал ошентик. Эми темага кайрылып келсем. Молдомуса Конгантиевдин сөөгү 14 февралда Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Генерал 64 жашында акка моюн сунду. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Мурдагы министрдин ишмердиги тууралуу коомчулукта карама-каршы пикирлер көп. Бул пикирлерге анын кесиптик ишмердүүлүгү башкы себеп. Бири Конгантиевди антты бузбаган генерал деп алкап, кыргыз милициясына кошкон опол тоодой салымын айтышат. Дагы башкалар болсо, ошол эле учурда Конгантиев Бакиевдин режимине кызмат кылып, буйрутма киши өлтүрүүлөргө көз жумганын, оппозицияны куугун токтоого салым кошкон деп белгилешет. Конгантиев жөнүндө сөз кеткенде бети башы канжалаган, аяосуз сабалып кордолгон, ошентсе да качып кетпей, буйрукту аткарган генерал көз алдыма тартылат. Маркум 2010 жылы революция учурунда Таласта каттуу токмоктолгондон кийин мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Аны жакындан билгендер бул окуядан кийин Конгантиевдин ден соолугу мурдагыдай болбой калганын айтышкан. Көрсө ал өз кызматын өтөп жатып, 4 саат бою ур токмокко алынып, ден соолугунан айрылып, эс учун жоготкон экен. Конгантиевди бир сөз менен айтканда революциянын курмандыгы болду десем аша чаппайм. Өмүрүн кыргыз милициясына арнаган Молдомуса Конгантиев 12 февралда 64 жашында көз жумду. Генерал-лейтенанттын сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Экс-министрди акыркы сапарга узатуу зыйнатында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөп жатып, Молдомуса Конгантиев мамлекетте болгон революциялардын курмандыгы болгонун, ал кызматын өтөп жатып, антты бекем сактаганын белгиледи. Ал мыкты офицер эле, өз кызматын өтөп жатып, 4 саат ур токмокко алынып, ден соолугунан айрылып, эс учун жоготуп баратса дагы, ал офицердик мундирди бекем сактап, эч кимди саткан эмес. Ал антына бекем турду. Молдомуса Конгантиевдин ошондогу бекемдиги бардык милиция кызматкерлерине катуу таасир этти. Конгантиевдин Кыргызстан үчүн жасаган иши, аткарган милдети тарыхта сөзсүз өз баасын аларын кошумчалады. 64 жашында көз жумган Молдомуса Конгантиев 2005 жылы Бишкек милициясын, 2008-2010 жылдары ички иштер министрлигин жетектеген. Ал 2010 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматынан кетип, андан кийин мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Көрсө 12 жыл кайгы капада жүрүп, чарчаган экенсиң бир тууганым. Мына Ташиев Камчыбек жазыптыр. Менин чарчаган астаным деп. 12 жылдык биздин турмушубузду Камчыбек Кыдыршаевич бир сөз менен
бардығы жиынтықтап қойдыңыз. Еми менің жалғыз жылдызым, қош, жасқа жерің жайлы болсын. Молдомуса Коңгантиев 2010 жылдын 7 апрелинде ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигине нааразы болуп каршы митингге чыккан Талас шаарына барган. Ал ошол кездеги митингчилердин колуна түшүп ур тепкиге алынган. Мындан көп өтпөй жубайы аны чет өлкөгө алып кеткенин жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышкан. Бирок УКМК орусиялык кесиптештеринин жардамы менен Москвадан Бишкекке алып келип, ага шалаакылык, кызматтык ыйгарым укуктарын аша чабуу беренелери менен айып коюлган. Бул иш кыскартылып кеткени 2018 жылы ачыкталган. Прокуратура Коңгантиевди 6 жылга камап 10 000 сом айып пул салууну суранган. Анткени менен Бишкектин 1-май райондук соту 2019 жылы Молдомуса Коңгантиевди толугу менен актаган чечим кабыл алган. Бүткүл өмүрүн ички иштер органдарына арнап, элибиздин тынччылыгын сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук тартипти сактоого чоң салым кошуп келгенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Коңгантиев өзүн укук коргоо органдарынын системасын жакшы билген жогорку кесипкөй жана демилгелүү жетекчи катары көрсөтө алган. Ал кызматындагы тактыкты сактагандан сырткары достукка да бекем болгону менен эсте калат. Досум, эч кабаттыр болбо. Тарихибиз баары жакшы болот. Балдарыңды, кыздарыңды жакшы тарбиялап чоңойттуң. Кош досум, тынч жат. 2010 жылы Таластагы окуяда министр Молдомуса Коңгантиевдин тапшырмасы менен барган милициянын отставкадагы полковниги Улан Рысбеков өзү ур токмок алынса да бизге ок чыгарууга тыюу салган деп эскерет. Окуяда эл менен милициянын ортосунда түшүнбөстүк жаралганы менен эли тынчтыкты сактап калганына рахматын жашырган жок. Бул окуядан кийин экс-министр көбүнчө ооруп жүргөнүн, бирок чакырылган иш-чаралардан калган эмес дейт. 6 апрелде ушу министрдин тапшырмасы менен биз 2 самолет 5 вертолет Таласка учуп кеткенбиз. Таласта болдук, мен бестолотун боюнчачы. Министрлерден редки чыккан министрлер да бул иштер министринде. Анын характери, түшүнгөнү, бай бойлугу эч кимден тартмай коркпойт эле да бетке айткан адамдар жакшы көрүлөт да. Ошондой эле социалдык түйүндөргө экс-министрди акыркы сапарга узатуу зыйнатына президент Садыр Жапаров барган видео жарыяланды. Анда жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, башкы прокурор Курманкул Зулушевду көрүүгө болот. Молдомуса Коңгантиев 1958 жылы Жалал-Абад облусунун Майлуу Суу шаарында туулган. Ал акыркы жолу өзү туулган айылга барып, кичүү уулу Тариэлди үйлөнтөйүн деп жатканын билдирген. Белгилей кетсек, 2018 жылы Бишкектин четиндеги полиция шаарчасындагы бир көчөгө Молдомуса Коңгантиевдин аты берилген. Бирок кайра эле 2019 жылы ал көчө Мурас деп өзгөртүлгөн. Жапаров жетектеген 100 күн. Акылбек Жапаров өкмөттү башкарган 3 айдагы мамлекеттик бюджеттин кирешелери 63 миллиард сомду түзүптүр. Коюлган план 134%га аткарылды деп айтты аткаминер. 2021 жылдын 12 октябрынан 2022 жылдын 19 январына чейинки мезгилде министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын жетекчиси тарабынан 1000ге жакын акты чыгарылган. Анын ичинде президенттик администрациянын жетекчисинин буйруктары 250, министрлер кабинетинин токтомдору 165, министрлер кабинетинин буйруктары 141, министрлер кабинетинин төрагасынын буйруктары 303, жалпысынан 859 токтом буйрук чыгыптыр 100 күн ичинде. Муну бөлүштүрө келсек, күнүнө 8-9дан буйрук токтомдор чыккан. Дүгүнөн кабыл алынган бул иш кагаздары эми реалдуу түрдө жүзөгө ашса, пайдалуу, натыйжалуу болсо дейсиң. Бирок Акылбек мырза бир топ дымактуу долбоорлору президент экөөнүн бирге курган кыял максаттары бар экенин ачыктады. Атасак энергетика тармагында жакынкы аралыкта Камбарата 2 гесинин 2 агрегатын ишке киргизүү, Камбарата 1 гесинин курулушун баштоо жана келечекте Кумтөрдүн акчасына күн нуру менен иштей турган станция Токмокто, Ош, Жалал-Абадта куруу планы бар. Жапаровдун айтымында дал ушул багыт ыңгайлуу катары каралып жатат.
Мындан тышкары Орусия менен бирге Кара Кече Кочкор балыкчы жолунун курулушун башталарына аз калыптыр. Жапаров алдыңкы 50 жылда атомдук станция куруу планын да айтты. Ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорунун багыты тууралуу да маалымат берди. Ал эми туруктуу экономикага жетишүү үчүн 3 жыл убакыт керектигин айткан атка минер өзү да өкмөттө 3 жыл иштерин кыйытты. Бийликтин дымактуу демилгелерин ишке ашыруу үчүн алгачкы кадамдар башталыптыр. Ага мисал катары ишкердик салыктан калкалаган система жоюлуу жолунда экен. Салыктын эсебинен мугалим, дарыгер сыяктуу кызматкерлердин айлыгы 50%-дан 100%-га чейин көтөрүлөт дейт. Мындай демилгелерге азыртан алкыштап кол чабыш керекпи же сүткө оозубуз күйүп калган деп күтө турган оңбу? Муну айтканым, айтылган убадалар эми аткарылабы? Кептин баары мына ушунда. Чуу дегенде эле өкмөт башчы Акылбек Жапаров коомчулук тарабынан өзүнө айтылып жаткан сындарга жооп берди. Саясий чөйрөдө анын иш билгиси туурасында жакшы кептер айтылып жүрөт. Бирок ошол эле убакта андан сактанышта керек деп калышат. Ал тургай шакабага алышып, түрдүү кептерди жаратышат. Дегеним жакында эле анын кызматтан кетет деген маалыматтар тараган. Бирок көп өтпөй президенттин басма сөз кызматы мындай маалыматты жокко чыгарган. Кечээки күнгө бара албайт экенбиз, эртеңки күндө Кудайдын буйругу экен. Мага чейин кимдер келип, кимдер кеткен эмес. Кеткенге дагы даярмын, бирок иштегенге дагы даярмын. Эртең мен 7-де келип, 10го чейин иштеп атам. Экономикада мындай сыйкырдуу таякча жок да. Экономикада жок дегенде 3 жыл керек туруктуу өсүп өнүп кеткенге. Бир 3 жылда баарын ордуна коюп бере турган ниетим бар. Иштеп берейин деген планымды, ой пикирлеримди ал кишилерге айтып атам. Журналисттердин андан кийинки суроосу Кумтөрген оюнча болду. Мурун Кумтөргенин иштетип келген Centera Gold компаниясы 15 мартка чейин толук чыгып кетишет экен. Тагыраагы эки тарап ажырашууга макулдашкан. Ошондой эле ишкана бюджетке пландан ашырып киреше берип жатканын айтып жатат. Бул менен катар алтынды Кыргызстандын ичинде алып калуу аракети жүрүп жатканын кошумчалады. Ал эми 350 тоннадан ашык алтын казып алып аткан Россиядагы алтынды сыртка чыгарган жери жок. Биздин алтында сыртка чыккан жери жок. Биз аны сатып атабыз. Андан түшкөн акчалардын баарын экономикага киргизип атабыз. Ошондуктан сиздер кабатыр болбосоңуздар болот. Буга чейин 410 тонна алтыны сыртка чыгарылып, сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсакпы деп атабыз. Азыр ага өкмөттүн, улуттук банктын, дагы бөлөк банктардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Дагы 1-2 жыл, бирок 1 жылдын ичинде биз Кыргыз элине дагы ар бир үй бүлөдө алтын туяк болбосо дагы алтын Кыргыздын алтыны болсун деген ниетте. Мына азыр $1000 1 жылкы деп монета чыгарайлы деп атабыз. 1 граммдан 10 килограммга чейин алтынды дагы биздин жарандар сатып алсын деп биз ошолорго чыгарып берип атабыз. Өлкөдө дагы бир жаңылык бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун салынышы болуп жатат. Анын маршруту чейилип бүткөнү айтылып жатат. Темир жол Нарын областынын аймагынан, Магмал аркылуу Жалал Абад областынан Өзбекстанга чейин куруу пландалып жатыптыр. Жакында президент Садыр Жапаров дагы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, бул маселе боюнча сөз болгон. Биз орустар менен чогуу быйыл өзүбүздүн күчүбүз менен Рыбачыдан Кызартка чейин, Чайекке чейин темир жолду кура баштадык. Орусиянын компаниялары болсо, илгерки маршрутту билесиздер, ошо Казармандан Кара Кечеге чейин келип, Кара Кечеден Рыбачыга ана мындай кетчү да. Азыр ошо бөлүгүн орустар менен кура берели деп атабыз. Тияктагы бөлүктү болсо, азыр ошо Казарман аркылуу Кыргызстандан өтөт, Жалал Абадка барат, анан Өзбекстанга өткөн маршрутту эң ылайыктуу деп эксперттер таап атат. Бирок окончательный вариантын эми сиздерге чыгарып беребиз да биз. Жапаров дагы бир ири долбоорлордун бири Асман шаары тууралуу кеп козгоду. Аны куруу үчүн баштапкы этаптар жүрүп жатыптыр. Болочок шаарды суу жана электр энергия менен камсыз кылуу маселелеринин үстүндө иштер уланууда дейт. 5 жыл аралыгында Асман шаары жөнүндөгү кыял кайсы бир деңгээлде ишке ашаарын айтууда. Это мечта, да, кыргызского народа с нуля построить свой собственный город. Экологиялык таза шаарды нөлдөн баштап куруу бул кыял. Президенттин кыялы ишке ашат деп үмүт артам. Бизге инвесторлор тарабынан абдан көп кызыктуу сунуштар түшүп жатат. Америкада иштеп келген жигиттерибиздин бири Караколго айты шарча курууну каалап жатат. Биз ага колдон келген жардамыбызды беребиз. Эгер аныкы ишке ашса,
Асманды куруу кантип эле мүмкүн болбосун? Астана куруларына дагы эч ким ишенген эмес. Ташкент Ситини караңыздар. Өзүнчө эле шаар ичиндеги шаар. Алардын колунан келди. Биздин дагы кыялыбыз бар. Жакынкы 5 жылда асман жөнүндөгү кыял кайсы бир деңгээлде ишке ашат? Астану построили, и город живет. Ошондой эле өкмөт башчы Акылбек Жапаров эл элин көйгөйү туурасында журналисттердин суроолоруна да жооп берди. Барган сайын калктын саны өсүп жатат. Буга байланыштуу мектеп бала бакчаларга балдар батпай, нөөмөт менен окуп келишет. Мына ушундай шартта билим алып келген Талас областындагы Бакаята районуна караштуу Наматбек айылынын мектеп маселеси көтөрүлдү. Ушул өкмөттүн узак мөөнөттүү программасынын алкагында курулуш иштери башталып, бүгүнкү күндө токтоп турган мектептер туурасында болуп атат. Бүгүнкү күндө ошолордун 70-80% бүтүп, бирок иш токтоп, көп жылдар бою туруп калды да. Бул боюнча дагы элдер көп кайрылып келишет. Бул жакта өкмөт кандай иш алып барып атат? Анан экинчи суроо ушуга эле улай, ушу мектеп Талас областындагы ушу Бакаята районунун Наматбек айылынын тургундары мектеп көйгөйү менен кайрылып келишет. Ал жакта ушул айыл кеңейип атат, бирок мектеп аябай эле тар, кичинекей. Ал тургай бир 3 смен менен окуп келишет да. Жакында эле ошол айыл тургундары өздөрү марафон уюштуруп, ушул акча чогултуп башташты. Мен билгенден 7 миллион чогулуп калды. Ушул ашар жолу менен мектеп курабыз депчи. Анан ушул айыл элине дагы сиздин баягы жеткирип коелу деген оюбуз үнүн. Бул маселени да карап койсоңуз. Эгерде керек боло турган болсо, бул школду өкмөт өзүнүн акчасы менен куруп берет. Эл эми акча чогултуп берсе, биз каршы эмеспиз. Ал балким проектисине же бирденесине кетер. Мен билим берүү министрине тапшырма берейин, карайын. Президенттин тапшырмасы бар. Быйыл 70%дан өткөн школдун баарын бүтүргүлө деген. Бул боюнча биз атайын материал даярдап келсек, кабыл алууга даярсызбы? Даярмын. Министрлер кабинетинин төрагасы ушул сыяктуу маселелер болсо, интернет аркылуу кайрылууга үндөдү. Социалдык тармактарда болуп жаткан жаңылыктардан президент кабардар болуп турат. Ал тургай өкмөт мүчөлөрү, мекеме жетекчилери менен WhatsApp группаларды түзүп алганбыз. Ошол жакта ар бир жаралган маселеге реакция болуп, иштер жүрүп турат дейт. Мен мындай караганым эле социальный сети Садыр Нуркожоевич биринчи карайт экен да. Түнжүндү уктап атсаң эле тык дейт, саат карасаң 2,5 келип калат. Так что социальный сетке эле грузить этип койсоңор мага жетти деп ойлой бергиле. Мен азыр вице-премьерлер, мен 305 администрациянын кызматкерлеринин баары бири-бирибизге WhatsApp группа түзүп алганбыз. Кимде кайсы жерде мындай суроо талаптар болуп атат, баарын сразу мага жеткизип турушат, анализ кылып турабыз жума сайын. Ошондой эле ал жакынкы жылдары экономика, энергетика жана кен тармагында ири долбоорлор башталарын жарыялады. Жапаров бийлик өлкө экономикасын көтөрүүдө, элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн ички ресурстарга таянарын айтты. Биз негизи эле Борбордук Азияда бири-бирибизге суу, электроэнергия, тамак аш боюнча толук өзүбүздү камсыз кыла алабыз. Ошондуктан Өзбекстанда түшүндү, биз да түшүндүк, Камбарата ГЭС 1-ди курушубуз керек экен. Биз жөн эле агып кетип аткан сууларыбызды мындан ары үнөмдүү пайдаланабыз. Биз ошонун үстүндө иштейбиз. Жетим иштетилет. Азыр геолого-разведочный работалар башталат. Буюрса, ушуну улуу көчмөндөр мурасы баштап атат. Жыйында көзөмөл кассалык аппарат тууралуу да суроолор болду. Айтымында жаңы салык кодекси менен чоң бизнестен салык алуу системасы кирип жатыптыр. Бул күнүмдүк соода кылып жанын баккандарды сыгуу эмес. Тескерисинче алар патенттен бошотулуп жатат дейт. Биз баары ошо базарда байкуш үшүп шишип турган киши эпте 500 сом көрүп аткандан таптакыр салык албайлы деп атабыз. Бирок 6000 сомду оформить этип алып, анан 15 миңге 3 эсе көпкө саттырып аткан жигиттен салыктарды алып койбойлубу деп атабыз да. Учетун. Биз баарын айтып атабыз. Контролдук кассовый машина 8 миллион сомго чейин. Бир топ региондор, райондор таптакыр салык төлөбөйт. Бирок силер кимден алдыңар? Ошону бизге айтып коюңуздарчы деп атабыз да. ИНН эле айтып койгула. Мына сотовый телефондо приложенияларыңарда бар бекер, контрольный кассовый машиналарыңарда. Ошону бизге көрүп эле айтып койгула. Биз эң чоң киреш алып аткандарды салык төлөтөлү деп атабыз. Айтсак, кассалык аппарат боюнча соодагерлер каршылык билдирип келишет. Алар бул системаны киргизүүгө азыр эрте экендерин билдиришип, бир топ башаламандыктар болорун айтышкан. Өз кезегинде бул иш боюнча президент Садыр Жапаров дагы базарларды кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн.
Жолдар Бузумов, Улук Айзбеков, Аптай Ньюс үчүн. Токтомду тоготпогон жетекчилер Ош шаарында 24 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулган. Бүгүнкү күндө алардын баары мамлекеттик комиссия кабыл алган эмес. Эксплуатациядан өтпөгөн көп кабаттуу үйлөрдө электр энергиясын жана башка коммуналдык кызматтарды кошуу өкмөттүн 100-чү токтомуна карама каршы келери көрсөтүлгөн. Бирок токтомго баш ийбеген жетекчилер талапты сактабаган ишкерлер өз алдынча иш жүргүзүп келүүдө. Бирок бул көрүнүштүн баары карапайым жарандарга түйшүк жаратат. Андай дейин десең, бизде ошол айтып жаткан курулуш компаниялары да кызылдай бюрократиянын курмандыгы. Атаңа бар, эниңе бар деген көрүнүштөрдөн тажап, акелеп, жакелеп, бирден батир белектеп ишин бүтүрүшөт. Макул бүтүрсүн, бирок эптеп-септеп, сырты жалтырак, ичи калтырак кылып эмес. Өлкөнүн ар бир жаранынын коопсуздугу сакталышы керек. Бул багытта кала башчысынын пикирине да кызыгып көрдүк. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов токтомдон да мага биринчи кезекте эл деп айтты. Элчил Аткаминердин бул айтканында калет жок. Калктын камын көргөн жакшы деңизчи, бирок калкка өгүзүм өлбөсүн, арабам сынбасын деген жашоо жарашпайт менимче. Мыйзамдуу өлкөдө мыйзам аткарылып, токтом ишке ашууга тийиш. Кайсыл бир тараптардын кызыкчылыгы козголуп, алардын жоопкерчиликсиздигине жол ачылбашы керек. Ар бир кызмат өз жумушун так, ыраттуу, талаптуу жасаганга милдеттүү. Карабай мамлекет тарабынан кабыл алынбаган көп кабаттуу үйлөрдө бүгүнкү күндө жарандар жашап келүүдө. Анткени башка айла амалы жок. Бул учурда алар коммуналдык төлөмдөргө 2 эсе акы төлөшөт. Кызыгы, токтомдун аткарылышы боюнча мэрге берген сурообуздун жообу социалдык тармактарда бурмаланып кетти. Алмаз Мамбетов иштеши керек, укмуш иштеп жатат деп алкашты. Аны эч ким кеттеген жок, иши жакшы эмес деп да сын айтылбады. Кошоматка кой сойгондор, ансыз деле силерге окшогон күн тийген жердин күкүгү сыяктуулар өлкөгө чоң зыян келтирүүдө. Ал эми кала башчынын ишмердүүлүгүнө баа мына эми берилет. Бюджет жаңы эле бекитилбедиби? Бул чогулгандар KG Group деп аталган курулуш компаниядан турак жай сатып алгандар. Алардын колдоруна үйлөрдүн документтери али тейлек, бирок баш калкалар жай жок болгондуктан үйлөргө кирип алышкан. Ал эми бул үйлөр мамлекет тарабынан кабыл алына элек, ошондуктан коопсуздук жагы, талаптардын сакталышы боюнча тургундар жашап жатканы эрежеге ылайык туура эмес. Бирок үйлөрдүн документтерин бүтүрүп берүү мындан бир топ жыл мурун убадаланганын айтышууда. Мына көп жылдан бери Kütböy şu sürelöyle kereştat da. Sürelöyle kereştat. Bu yılda şun tip sürel bursa, bu yılgı jılam etip gelse dağın ne olur? Daha bilet. Özü kaçan bütürüp beremiz degen üydü? Üvedesini ben onu taşını bilbeyim. Sözün kıskası bundayda. Bana bugün bu yılgı başlayan yılından 2. ay bana ketip istat. Hali bir hareketler yok da. Hareketler yok. Yok degende bana soğukta meyleyemi. Öte oğurmuşlar bolsa da bana yoktuğunda bunun da mayda işleri var da bolsa. Yoktuğunda oşonu kılıp yatattı. Көп кабаттуу турак жай эксплуатациядан өтмөйүнчө жай тургундардын кирип күн кечирип жатканы канчалык кооптуу деген суроого курулуш компаниялары да тиешелүү мамлекеттик органдарда толук кандуу жооп беришпейт. Эреженин негизинде курулуштун ар бир бөлүгү текшерүүдөн өткөндөн кийин гана имаратты пайдаланса болот же болбойт деген кортунудан соң жашоочуларга макулдук берилиши керек эле. Бирок көзөмөлдүн баарын мурунку экотек инспекция көзөмөл жүргүзчү. Азыр жаңы түзүлгөн органдын иш алып барууга жоолору да толук кандуу чыгылектешүүдө. Эми мындайда жана технический условия алат го. На подключение. Ал 8-9 пункттан баягы жазылат. Мындан жасап можно подключаться деп. Ошондо монтаж үчүн ашып кетти 50 киловаттка, 100 киловаттка же 80-30 киловатт калат. Мощностуна зависит. Тек айтылган пунктти жасагандан биз улагы подключение бизден допуск алат. Если выполнить все пункты технических условий. Ошол анан биз келип подключение кылат. А кийин жанагыдай келишип бизден Минэкономдун жолдомо алмай сайын биз ал жака башка акыбыз жок да. Өкмөттүн токтому чыкканда. Бирок ошол жанагы башында сиздер допуск берген 50 киловатт, 100 киловатты ошол аны көбөйтүп тиги жалпы элдерге пайдаланууга берсе болбойбу? Жок, болбойт аны. Мощность эле жетпейт, ошондо чоңдомго кантип жетсин, анын мощности жетпейт аны.
Бүгүнкү күндө Ош шаарында 24 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп жатканы айтылууда. Эми мыйзамсыз деп айтылган үйлөрдө жай тургундар жашоого болобу? Бирок Ош шаарында курулушу бүткөнү менен текшерүүдөн өтпөгөн үйлөрдө күн кечирип жаткан жарандар миңдеп саналат. Алар толук кандуу шарттын жоктугуна кейип келишет. Суу болбой кыйналдык, свети бир күн өчүп бир күн соо болуп мынтип кыйналдык. Подъездер оңолбой чаңызтып, кашасы чыгып мынтип кыйналдык. Кыскасы бүгүнкү күнү суу бар, свети бар. Бирок дальнейший мында азыр пока отопление жок, же газы жок. Суу чындап келгенде суу дагы улан элек, башка деделки анаманалары пөтелек. Эми мындай сууну уланбаса кактан ичип атасыздар? Сууну коңшудан эптеп ичип атабыз, коңшулардан. Көрсөтпөй сурап алып атабыз. Сууну коңшудан көрсөтпөй сурап ичип атабыз. 4 ай 5 айдан кийин ошо кифтанция келди. Анын болсо 700 киловаттын 0,77 тыйындан эсептеген дагы калган эмесин 1800 киловаттын 216 тыйындан эсептеп койгон да. Биз эми коммерческий бир эме эмеспиз да, мындай бир двойной тариф менен, тройной тариф менен төлөгүдөй биз эми бир бизнес иштетип аткан жокпуз да. Биз ар ким өзүнүн үйүндө жашап атат. Биз ошого ызылдап киргенбиз. Эксплуатациядан өтпөгөн көп кабаттуу үйлөргө электр энергиясын жана башка коммуналдык кызматтарды кошуу өкмөттүн номер 100 токтомуна карама каршы келери көрсөтүлгөн. Бирок сүйлөшүүлөрдүн негизинде электр энергия, суу жана башка кызматтардын баары уланган. Ал үчүн бирок эч ким жоопкерчиликке тартыла элек. Ош электро кызматыда токтомдо көрсөтүлгөн талаптарды так сактабай келет. Аны госакт менен именно тийиштүү немелер бар да, надзорный органдар бар. Бул үй даяр, госактын берсин, как положено договорун түзсүн, биз электр энергия менен беребиз. Госактысы жок үйлөргө эмне кыласыздар? Аны мен чече албайм, госэнергоинспекция чечет аны. Госактысы жок болсо, биз аны кабыл албаган болсок кантип беребиз аны? Бирок бүгүнкү күндө пайдаланып атканда ким эсебинен пайдаланып атат? Ал ошол компания мындайлар көп. Бул строй жараткан ушундай үйлөр болуп атат, баягы строительный монтажный работы деп курулуш иштерине текслой алган да. Ошол менен ошол үйгө мисалы ошол башенный краны, башкасы сварочный иштерин алган. Үй бүт элек ошол до конца ошол өзүнүн эски текслойлору менен иштетип аткандарын көрүп атабыз азырчы. Бирок өкмөттүн токтомуна бул карама каршы келет. Ооба, карама каршы келет. Бирок ал ар бир абонент түшүнсөң, ошондо строительный монтажный организация кымбат төлөйт, ошондон абонент бытовой абонентибиз дагы, калк керектөөчүсү дагы кымбат төлөп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мүмкүн болсо госактын алып, жерге болгон документтерин баарын бүтүрүп, как калк абонент катары төлөсө өтө жакшы болот. Ош шаардык мэриясы бардык бекеме ишканалардын ишин көзөмөлдөп, мыйзамсыз көрүнүштөрдү жолго салып, мыйзамдын гана негизинде өкмөттүн токтомун ишке ашыруучу аткаруу кызматы болуп эсептелинет. Бирок шаар башчысы Алмаз Мамбетов кескин чараларга барып, башаламандыкты, жашоочулардын коопсуздугун жолго салууга кадам таштай элек. Анткени көп кабаттуу үйлөрдөгү жарандардын нааразычылыгы күчөп кетээрин айтып, жоопкерчиликти моюндагысы келбегендей. Да, биздин маалымат боюнча 18 үй бар ушундай. Бул жерде мындай да, градсовет башында өткөндө, бул градсоветтен өтөт, салынат да. Градсоветтен өтпөй туруп салып аткандар бар. Булардын баары азыр токтотулуп атат. Булар азыр салынган жок. Эми салынып жашап аткан үйлөр болсо, бул азыр эксплуатацияга берилет. Булардын техпаспорту жок. Бул үй вообще мындай эксплуатациядан өтө элек да. Эми булар мунун баарын ошол строй компаниялар баягы аягына чейин чыгарып, документтерин өздөрү бүтүрүп туруп, андан кийин анан ушул эксплуатацияга бериш керек да. Негизи ошол жобо боюнча эксплуатацияга кабыл алына электе электр энергиясын, сууну берсе болобу? Эми бул башында градсоветтен берилет да, башында градсоветтен чечилет бул. Эми ошол курулуш үчүн деп эле берилет башындачы. Эми мындай да, сиз ошол үйдө жашап атасыз. Мен эртең келип туруп сиздин сууңузду өчүрүп салам, светиңизди өчүрүп салам. Өкмөттүн токтомун аткарбайсыздар. Өкмөттүн токтому бар да. Эми токтом бар, биякта эл да бар да. Токтомду аткарыш керек. Элди ойлобош керек. Курулуш тармагында эки тарапта тең кемчиликтер бар экенин ишкерлер өздөрү ачыктап келет. Кайсыл бир документтердин бүткөрүү кечендегенине байланыштуу алар узак убакытка күтпөстөн курулуш иштерин жүргүзө башташат. Жогорудагы айтылган 24 көп кабаттуу үйлөрдүн жагдайы да мына ушул бир барак кагаздын кечендегенинен улам мыйзамсыз деп айтылып жатат. Дал ушул жерде ишкерлер үчүн мамлекет тарабынан колдоо болот деп айтылган сөз иш жүзүнө ашпаганын айгинелейт. Жок, ошол айтпайм, мына бизге болсо келгенде жана вот эксплуатация болуп келгендечи, биз айтпайм, поэтапный проверкаларын жүргүзөбүз да. Анан жүргүзгөндөн кийин алар болсо ошол жана
светти кошуп атышпайбы, например, трансформаторду. Ошол болсо неме кылышат да. Өзүлөрүнүн тийиштүү ишкерлери ошол неме жүргүзөт да, актысын түзүшөт, ошол кандай иштеди депчи. Ошондон кийин алар на подключение беришет да. Ошондой эле ушу суунуку да ушундай өздөрүнүн акт испытаниялары бар да. Алар бизге тиешеси жок болуп калат да. Мурун айтпайм, Экотех кезинде бизге тиешеси болчу да. Себептен биз энергия надзорда бизде болчу, сууда бизде болчу, промышленныйда болчу. Азыр бизге ошол актлар манап берет да. Ошентип курулуш аяктап, бирок толук текшерүүдөн өтпөгөн көп кубаттуу үйлөр биринчиден жарандарды түйшүккө салса, экинчиден мыйзамдарды одону түрдө бузуу, коммуналдык жактан кызмат көрсөткөн ишканаларда өкмөттүн токтомун толук аткарбай келет. Бирок бул көрүнүш шаардагы башаламандыкты пайда кылып, эреже сакталбаган көрүнүштөр жүздөп саналат. Биз кийинки берүүлөрдө өкмөттүн токтомун аткарбаган башка ишканаларды жана курулуш компаниялардын ар бирин ачыктап беребиз. Таткашаптан Тимурлан Эрнис уулу, Аптаньюз. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. 35 000 түп бактарак. Бул аз сан эмес. Анан калса жыл сайын миңдеген дарактар олтургузулат. Шаан, шөкөт менен. Жыл сайын жергиликтүү жетекчилер тобу менен барып, бирден даракка топурак таштап, суу куюп кайтышат. Бирок ошол мен олтургузган дарак көктөп кеттиби? Касиеттүү кала жашыл шаарга айландыбы, же келечекте айланабы деген суроо ошол күнү көчөт менен кошо көмүлгөндөй. Ооба, экинчи борбор калада болуп көрбөгөндөй жылдагыдан бир то эсе көп бактарак олтургузулмай болду. 35 000 деген санды укканда баарыбыз шаардык кеңештин депутаты Абдыжапар Аккулов айткандай Ошту жунгли токоюндай элестетип алдык. Көз алдыбыздын баары эле бактарак менен курчалчуудай сезим калтырды. Андай болсо кандай жакшы. Тээ убакта Кызбырак тобунун кыздары Мажурум талга кыналып, Мажурум тал Оштун символу деп ырдагандай, кала кайрадан ак кайыңдын, Мажурум талдын символу болсун. Гүлзарлуу, көрүктүү шаарга айлансын дейин. Эскерсем, быйыл Ош шаарынын казынасынан жашылдандыруу ишканасына 122 миллион сом бөлүнгөн. Бул жылдага салыштырмалуу ал да канча көп сумма. Ал эми ишкана бул сумманын жарымы, же 65 миллиондон ашууну кызматкерлердин айлык акысы үчүн жумшаларын айтууда. Жашылдандыруу ишканасында жалпы 300дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Расмий маалымат боюнча олтургузулган көчөттүн 80% көктөп, өсөрү айтылып келинсе, эл арасында тигилген көчөттөрдүн дээрлик жарымы куурап калат деген сөздөр бар. Ош шаарында ар бир мэрдин тушунда жыл сайын 1000 дана түп мындай көчөттөр олтургузулганы айтылып келет. Бирок алар канчалык деңгээлде көрктөп өсөт, кептин баары мына ушунда. Эгер жыл сайын олтургузулган 1000 дана көчөттүн баары өсүп өнүп көгөргөндө, шаардык кеңештин депутаты айтмакчы, Ош алигиче жуңгул болуп кетишкен эле. Эмне үчүн жыл сайын мына ушундай миңдеген көчөттөр олтургузулса дагы шаарда дагы деле болсо дарактын таңкыстыгы жаралып кетет. Ошко жыл сайын ар кандай түрдөгү миңдеген көчөттөр олтургузулганы айтылат. Деген менен дале болсо шаарда бактарактардын аздыгы байкалып келет. Калада орду казылып, даярдалган жерлерге шаар башчылары көчөттөрдү олтургузуп, эми Ош жашыл шаарга айланат таризинде дүжүр сөздөрдү жадырганын коюшкан жок. Бул жумада Ош шаардык мэриясы канткенде шаарды жашыл шаар кылабыз деген суроонун тегерегинде окумуштуулар, элимдин кандидаттары, шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте талкуу уюштурушту. Эртең өкмөттүн токтому чыгат жашылдандыруунун, көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы деп туурабы? Жер-жерде. Биз баягы жылда эктик, тиктик деп коелу, көчөттөрдү ура деп жүрөбүз. Мен кээде сөз бекерден чыкпайт. Ушунча ат чөптөрдү угуп отурсам, дарактар эгилип элатат. Бул Ош давно жуңгул болуп кетиш керек эле дегенчи. Талкуунун жүрүшүндө жашылдандыруу комбинатынын ишине ар кандай сунуштарда, ошону менен катар сындарда айтылып жатты. Маселен, шаардык суу чарба ишканасынын башчысы көрктөндүрүү комбинатынын дарактарды суугаруу ыкмасын сындап, комбинатты сууну ысырап кылат деп айыптады. Лотоктордун же капталдарында тешиктери жок. Ал жөнү шакырган боюнча агып кетип атат. Мен ойлойм, кээ бир жерлерге лоток коюш не обязательно, кадимкилер естественно арыктып чат кыгылып туруп казып алып кетсе деле болот. Баягы чоң дарактардын чекесин. Себеби дегенде суугарылат өзү, анжана лотоктор, азыркы лотоктор кандай синек менен жасалып атат, тешиктери жок иш жеринде. Шыркырап алып кетет. Самый главный бир 5 жылда лотоктун бети жуулуп туруп, куму кетип, сеткасы чыгып калды.
Ким курган билбейбиз. Шаарды көрктөндүрүүнү моюнга алган жашылдандыруу ишканасы бул жыйынды уюштурууга өздөрү кызыктар болуп, адистердин да оюн угууну көздөшкөнүн айтышат. Мында каладагы ар кайсы жогорку окуу жайдын биология тармагындагы мыкты адистери чакырылган. Шаардык жашылдандыруу ишканасынын жетекчиси жыйында айтылган ар бир сунуш эске алынат дейт. Бул сунуштар биз ушул сунуштарды угайык деп атайын ушул бүгүнкү отурумду уюштуруп атабыз да. Ушул окумуштуулардын илимий жактан иштеген бир доктор окумуштуу кандидаттардын сунуштарын угайык, шаардын экологиясын кантип сактасак болот, кандай дарактарды отургузсак болот, кандай гүлдөрдү отургузсак болот. Ушундай сунуштарды угайык деп бүгүнкү отурумду уюштуруп атабыз да. Биз бүгүн сын пикир айтып эмес, ушу сунуш айтып чогулттук. Булардын азыркы айтып аткан сунуштар баарысы туура. Биз мунун баарысын эске алабыз. Ал эми көрктөндүрүү комбинатына болгон сындардын дагы бири ишкана көрпөсүнө карабай эле путун сунуп жатат дегендер да болду. Анда окумуштуулардын айрымдары бул ишкананы казынасына көңүл бурбай, чет өлкөдөн кымбат баалуу гүлдөрдүн, дарактардын, көчөттөрдүн алып келип жатканын сындады. Видео материалдарда сатып алынды, мынча акча болду деп айтып жатсыздар да. Үй бүлөбүздө экономикалык кандайдыр бир проблеманы чечүүдө акыбалыбызга карайбыз. Мына ошондой сезимди ар бирибиз кызмат ордунда колдонсок, башка жактан татып өттүк, сезим менен ишке киришип, муайытбашчынын сатып алуунун жолун азайтып, биздин жергиликтүү экологиялык акыбалыбызга туруктуу болгон ландшафттык курулмаларды көбөйтсөк. Жашылдандыруу комбинатынын жетекчисинин айтымына караганда, чет өлкөдөн кымбат баалуу гүлдөрдүн сортун алып келүүнүн жүйөлүү себеби бар экен. Анткени ата мекендик гүлдөрдүн уругу калаага олтургузууга жетпей, миллион сомдон көп каражат жумшап, алыскы Чехиядан алынып келүүчү 500 түп гүлдүн уругуна муктаждык күч болуп жаттыр. Ал эми Чехиядан келүүчү ар бир гүл эмес, болгону бир дана гүлдүн уругу 2000 сомдон да кымбат баа менен келип жатпайбы? Мен да мурда ошондой деп ойлойт элем. Эми ушул жерде өзүбүздө турса эми ал Чехиядан эмне гүл уругу алып келет деп. Негизинен башка мамлекетте эле ошо Чехиядан, ушул жактардан алып келишет экен, Европадан алып келишет экен гүлдөрдү. Биз эми ошол 1 миллион 200 миң 1 миллион тегерегенде ошондой акча коттуруп ошол жактан гүл уруктарын алабыз. Ансыз бизде гүлдөр жетпейт. Ал 500 гана түпкө келет. Миллиондон ашык гүлдү биз өзүбүз бул жерден өндүрөбүз. Бул жыйынга кала башчы Алмаз Мамбетов өзү да катышып, ар бир адистин айтылган сунушу эске алынаарын айтты. Токой чарба багытына бир нече жылдан бери үзүлүп эмгектенип келген Камбарали Абдисатаров баг олтургузулгандан кийин анын ар бирине суу куюлуп, үзгүлтүксүз сугарылып туруусу керек. Ошондо гана жаш көчөттөр курап калбай тез жетилет дейт. Жылда канча миллиондогон суммадагы акчалардын бардыгы көрктөндүрүүгө, тазалыкка деп кетет. Кийинки жылы эле кайрадан ошол көчөттөрдү эгишет. Ошол арыктарды тазалашат, ошол арыктарды чабышат, ошол арыктарды оңдошот. Болуп кеткен иштердин бардыгы сапатсыз болуп атат да. Ош шаарынын символу болуп келгенде ушул мажрум тал жок болуп кетип атат. Анан мына дуб дарагы бул көп жыл жашайт. Биринчиден влага сактайт. Экинчиден көлөкөсү жакшы. Үчүнчүдөн көркү жакшы. Шаар үчүн ушул дарактарды эгиш керек. Быйыл Ош шаарынын казынасынан жашылдандыруу ишканасына 122 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми ишкана бул сумманын жарымынан көбүн, 67 миллиондон ашуунун кызматкерлердин айлык акысы үчүн жумшалаарын айтат. Жашылдандыруу ишканасында жалпы 300дөн ашуун кызматкер бар. Быйыл жылдагыга салыштырмалуу казынадан каражат көп бөлүнгөнүнө жараша, бул жылы ишкана 35 миң түп көчөт олтургузууну пландап жатат. Анын 10 миң түп көчөтүн бир күндө олтургузуу иш-чарасы жүрүп, бул ишти жапырт аткаруу үчүн вице-мэр тийиштүү кызматкерлерге тапшырма берди. Рыспай Манжитов, Атлет Нышанбаев, Апта Ньюс, Ош шаары. Эми эл аралык кабарларга да учкай токтоло кетейин. Бул аптада Афганистандын Забул провинциясында кудукка түшүп кеткен баланы 3 күн бою чыгара албай коюшту. 10 жаштагы Хайдар 15 февралда тереңдиги 27 метр болгон кудукка түшүп кеткен. Буга чейин марокколук 5 жашар Раян 30 метрлик кудукка түшүп кетип, 5 күн ошол жерде жатып каза тапкан. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден Орусия-Украина кризисин чечүү боюнча берген сунуштамасына Москвадан жооп алганын ырастады. Байден Орусиянын Украинага кол салуу коркунучу дале сакталып турганын белгиледи. Орусиянын бийлиги болсо Киев тараптан провокация башталганын айтууда.
Бейжиндеги кышкы Олимпиада оюндарында көркөм муз тебүү боюнча кыз келиндер арасындагы мелдеш 17 февралда жыйынтыкталды. Анда допинг чырына кабылган орусиялык спортчу Камила Валиева 4-орунду ээлеп калды. Бийлеп жаткан маалда анын көзүнөн жаш чыгып кетти. Нидерландияда көчөгө ЮНЕС боронунан Амстердамга жакын жерде 3 киши каза болду. Кайролор жана кырсыктар тууралуу көптөгөн билдирүүлөр бар. Полиция элди үйлөрүнөн чыкпоого чакырууда. Боронду көткөн голландиялык темир жолчулар бир күн мурун эле бардык поездерди токтотууну чечишкен. Бирок коркунучка жана куткаруу кызматтарынын эскертүүлөрүнө карабастан адамдар борондон ырахат алуу үчүн деңиз жээктеринде сейилдеп жүрүшөт. ЮНЕС борону Бельгиянын тарыхында акыркы 30 жылдагы эң күчтүү борон болгон. Фландрияда бак дарактардын кулашынын натыйжасында бир нече адам оор жаракат алган. Орусиянын коргоо министрлиги президент Владимир Путиндин жетекчилигинин астында 19 февралда өзөктүк курал менен машыгуу өткөрө тургандыгын жарыялады. Бул тууралуу мекеменин билдирүүсүндө маалымдалды. Аскердик иш-чарада баллистикалык жана канаттуу ракеталар атылат. Окутууларга түштүк жана түндүк аскердик округтарын жана Кара деңиз флотунун аскерлери катышары айтылды. Машыгуунун алкагында аскердик башкармалыктардын, экипаждардын даярдыктары жана ядролук стратегиялык куралдардын мүмкүнчүлүктөрү сыналат. Беларустун авторитардык лидери Александр Лукашенко менен Орусиянын президенти Владимир Путин Москвада жолугушту. Бул тууралуу эки өлкөнүн лидерлеринин сайттары маалымдады. Сүйлөшүү 2 саатка созулган. Андалар коопсуздук боюнча кызматташуу темасын талкуулап, соңку биргелешкен макулдашуу кайсы бир тарапка чабуул жасоо максатында эмес, коргонуу максатында өтүп жатканын айтышты. Путин өз сөзүндө учурда Украинанын чыгышында кырдаал курчуп жатканын белгилеп, Киевти Донбасстын өкүлдөрү менен сүйлөшүү үстөлүндө олтурууга чакырды. Мунун алдында өздөрүн жарыялаган Донецк элдик республиканын башчылары коопсуздукка байланыштуу аймактын жашоочулары Орусиянын Ростов облусуна жапырт эвакуацияланып жатканын маалымдады. Казакстандын коомдук ишмерлер тобу эл болашагы же өлкө келечеги деп аталган кайрылуу кабыл алып, бийликтен саясий реформаларды талап кылышты. Кайрылууда январдагы окуялар баяндалып, ага каттуу жана адилетсиз автократиялык режим себеп болгонун, эми аны жумшартуу зарылдыгы белгиленет. Алар ошондой эле Казакстандын борбору Нур-Султан деген аталыштан мурдагы Астана аталышына кайтарууну сунушташкан. Эскерте кетсек, кандуу январ окуяларында жалпы 227 адам өлгөнү маалым. 7 жаш балага ок тиеп, ар кандай деңгээлде жаракат алып, ооруканага түшүшкөн. 2740 киши жаракат алып, медициналык мекемелерге кайрылышкан. Интернет айдыгына ганалык блогердин өзгөчө видеого тартылам деп жатып, аз жерден майып болуп кала жаздаган видеосу тарады. Маалыматтан адаттагыдан тышкача трюк көрсөтөм деп камынганы айтылган. Планы боюнча жүрүп келе жаткан автоунаанын үстүнөн секирип, жерге аман эсен отуруп калып, элдин таң калуусун жаратмак экен. Бирок блогер секирип жатканда аралыкты жакшы эсепке ала албай, башы менен жерге кулап түшкөн. Автоунаанын маңдай кайнеги да сынган. Видеонун алдында комментарийлерде айдоочу ылдамыраак айдап алыптыр деген пикирлер жазылган. Бейжиндеги кышкы Олимпиада оюндарында көркөм муз тебүү боюнча кыз келиндер арасында мелдөшүү 17 февралда жыйынтыкталды. Допинг чырына кабылган орусиялык спортчу Камила Валиева жыйынтыктоочу бөлүктө каталарга жол берип 4-орунду алып калды. Бийлеп жаткан малда анын көзүнөн жаш чыгып кетти. Эл аралык Олимпиада комитети эгер Валиева алдыңкы үчтүккө кирсе, дүйнөлүк антидопинг мекемеси маселени чечкенге чейин медалдарды тапшыруу расмий өтпөй турганын билдирген болчу. Ал медал албай калган үчүн оюндан кийин сыйлоо режими уюштурулганын маалымдашты. Кытайдын Бейжин шаарында кышкы Олимпиада 2022 оюндары 4 февралда ачылган, ал 20 февралга чейин уланат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик Манас театрына улуттук деген макам ыйгарылды. Жарлык материалдык эмес, маданий баалуулуктарды озеки чыгармачылыкты өркүндөтүү максатында кабыл алынган. Мындан ары аталган мамлекеттик мекеме Кыргыз улуттук Манас театры деп аталат. Ал эми Советтик театр жана кинонун актрисасы, Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген артисти Таттыбүбү Турсунбаеванын бюстү Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын фойесине орнотулмакчы. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маданиятыбызда сонун маанай көтөргөн жаңылыктар бар бекен, дайыма көңүл көтөргөн, жүрөк жылыткан, кубанткан кабарлар көп болсун өлкөбүздө. Ал эми мен сиздер менен бир жумага гана коштошом. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мерим Абдиладжанова кесиптештерим менен бирге жеткирүүгө аракет кылдым. Кайрадан амандашканча
Саламатта болуңуз.